Саламатсызбы? Мен келечек кооперативде жолдошум айтты. Жолдошум YouTube аркылуу келдик. YouTube'дан көрүп, анан ушундай кооператив бар экен, ушул кооператив менен үй албайлыкпы деп мага көргөздү. Анан ошо менен келип консультация алдык. Биз мындан мурун госипотека алайын деп атканбыз негизичи. Госипотекага негизи мен уже документтерди чогултуп, үй издеп жүргөнбүз, госипотекага алабыз деп. Анан ошо жолдошум YouTube'дан кечке күнү түнү көрчү да, анан ошондуп мага сунуштады да, жүр ушяктан алабыз, биякта проценти жок экен депчи. Сразу эле эметти, консультация алып, эртеси күнү вступительный взносту төлөдүк. 2 миллионго жазылганбыз, 2 миллиондун 500 миң төлөдүк, ошо 4%-ын 80 миң төлөдүк. 31 майда чалды, куттуктап чалды, очередиңиз келдиңиз, үй издей бергиле деп. Өзүм Кара-Балтада турам, ошо Кара-Балта шаарынан эле алдык. 2 миллионго жазылганса, 2 миллионго эле алдык. Үйдү өзүм атыма оформление болду, өзүм эле. Сомнение болду, конечно же. Эмне кылабыз, акчабызды алабызбы же күтө береликпи деп, анан күттүк ошо өзүнүн эми. Остальным совет бере албайм, мен чыдап күтөм деген кишилер күтүшөт. Акчабызды алабыз дегендер алып кетишет. Ошо.